has full information on Бишкекте өтүп жаткан мейкиндикти өнүктүрүү жаңы санариптик реалдуулук деген аталыштагы эл аралык форумга 14 мамлекеттен жалпы 170тен ашык адистер катышты. Жер, мүлк маселелерин санариптештирүү боюнча дүйнөлүк тажрыйбаларды талкуулоо үчүн түзүлгөн эл аралык аянтча ар бир катышуучунун кызыкчылыгына пайда алып келет. Бүгүнкү форум эл аралык демөөрчүлөр, эл аралык коноктор менен катышуусунда биздин Айыл чарба министрлигинин жана биздин астыбыздагы жер ресурстар кызматынын өкүлдөрү менен катышуусунда болуп атат. Максаты бул бүгүнкү күндө жалпы дүйнө жүзүндө болуп аткан санариптештирүү багытында болуп аткан иш жумуштарда дагы биз артта калбашыбыз керек. Эң биринчиден бул тажрыйба алмашуу, жаңы технологияларды кабыл алуу жана жаңы чечимдерди чыгуу жана ушул жалпы мамлекетибизде анын ичинде айыл чарбада жаңы технология менен цифровизацияны пайдалануу менен жакшы чечкендиктерге жетти. Форумда кыймылсыз мүлктү массалык баалоо боюнча Кыргызстан пилоттук долбоорун сунуштайт. Ал долбоор кадастрдык нарктан салык алууга өтүүнүн натыйжалуулугун көрсөтүүгө багытталган жана өлкөдөгү адилеттүү салык салуунун жаңы этабы болуп калат. Кадастрлык баалоону коммерциялык объектилерге багыттайлы дегенбиз. Себеби көп бүгүнкү күндө налогтор төлөнбөй калууда. Кадастрлык баалоону киргизсек, ошол коммерциялык объектилерге киргизсек, биздин өлкөбүздүн бюджеттин көбөйүшүнө түрткү берет деп ишенебиз. Мындан тышкары жеке турак жайларда киргизебейли деп атабыз. Бул планыбыз биздин. Иш чараны министрлер кабинети, Айыл чарба министрлиги жана Россия Федерациясынын кадастрдык баалоо боюнча бюджеттик мекемелер ассоциациясы биргеликте уюштурушкан. Мамлекеттик жана карапайым элдин адилеттүү салык төлөөсүндө эски системаны жаңылоо учурдун талабы. Дал ушул маселе заманбап санариптештирүүнүн алкагында чечүүгө мүмкүндүк берет дешет адистер. Собрать здесь опыт передовых стран по проведению государственной кадастровой. Кадастрдык нарк бул сиздин мүлкүңүздүн эң мүмкүн болгон сатуунун баасы. Башкача айтканда, кеп кыймылсыз мүлк рыногунда ар кандай баада сатылып жаткан объектилердин баасы жөнүндө болууда. Төмөн бааланган мүлк ээлеринин мүлк салыгы кымбат баалуу мүлккө караганда төмөн болушу керек. Демек, кыймылсыз мүлк канчалык арзан болсо, салык ошончолук аз болот. Сынамык долбоор натыйжасын берсе, анда коммерциялык багытта колдонулган кыймылсыз мүлктөрдөн алынган салыктар мамлекеттик казынага салым кошот. Ошол эле мезгилде алыскы аймактагы карапайым калкка да пайдасы тиет. Анткени анын кыймылсыз мүлкүнүн баасына карата гана салык алынат. Сайрагүл Полотова, Руслан Барененко, ЛТР, Бишкек.